Bayırtadan Ermanast'ın yerinde, bayralıp Akbuğra'nın ciginde, asabasın celbiretip atalar, Bekem Turhan Alatoğ'un çekinde. Ош шаары быйыл туризм багытында алгылыктуу иш алып барууга өзгөчө даярдыктарды көрүп жатат. Анын алкагында 2021 жылы Ош Улуу Жибек жолунун туристтик провайдери концепциясын кабыл алган. Аны менен бирге эл аралык туристтик рынокто Ош чергесин таанытуу максатында иш мерчемдери, саякаттоочулар үчүн атайын сайт иштелип чыккан. Шаарыбыздагы эң маанилүү туристтик жайларга, бул тарыхый комплекстердин жанына QR коддор, санариптик инструменттер киргизилди. Ал инструменттер аркылуу биздин жерге келген туристтер өз тилинде, өз алдынча дагы маалымат алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Шаарга келген туристтерди тейлөөчү жалпы 13 туристтик операторлор иш алып барат. Алар атайын тур маршруткаларынын реестри менен кызмат көрсөтүшөт. Алгач эле туристтер Сулайман Тоого зыярат кылуу менен Ош шаарындагы тарыхый жайларга, орто кылымдарга таандык борбордук базарларга басым жасашат. Шаарыбыздын чектеш жайгашкан аймактарындагы тарыхый жайлар, ошол эле биздин жакынкы өзгөн тарыхый музей комплекси, булардын баардыгы биздин чет элден келген, ички региондордон келген туристтердин барууну самаган, ушул биз сунуштаган жайлар болуп эсептелинет. Ички туризм тармагын өнүктүрүү жаатында да иштер аткарылууда. Туристтик потенциалда, инфраструктураны өнүктүрүү жана мамлекеттин менчигиндеги рекреация объектилерин башкаруу боюнча документтердин жана ченемдик укуктук актылардын пакети даярдалган. Аны менен туристтердин коопсуздугу үчүн бир нече тилдерде сүйлөгөн 21 милиция кызматкерлери иш алып барышат. Шаар аймагында ушул туристтер көп жүрүүчү, мисал алганда ушул Сулайман Тоонун аймагында жана эс алуу парктарында жана ушул автовокзалдарда иш алып барышат да. Негизги ушул бардык өлкөгө, шаарга келген туристтерге бардыгына сервистик кызмат көрсөтүш үчүн. Шаар аймагына келген коноктордун коопсуздугу үчүн атайын Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын туристтик милиция кызматкерлери тыным билбей эмгектенип келишет. Аталган кызматкерлер келген туристтерди аэропорттон тосуп алып, коопсуздугун тыкыр көзөмөлдөйт. Айрым учурда алгачкы медициналык жардамдарды да көрсөтүшөт. Ош шаарынын аймагына келген туристтер негизги багыт англис тилинде сүйлөшөт. Алар биздин инспекторлор англис тилинде, кытай тилинде, немис тилинде, корей тилдеринде, ошондой эле түрк тилдеринде, араб тилдери да бар, эркин сүйлөшөт. Керек учурда биринчи медициналык кызматты тынатагы жардамды көрсөтө алышат. Ошондой эле түшүндүрүү иштерин жакынкы милиция кызматкерлеринин бөлүмдөрүнө жеткирип бере алышат. Деген менен Ош шаарында туризм тармагында эң көйгөйлүү маселелердин бири таза суу, ажатканалар көңүл жубатарлык эместигин жашоочулар айтып келишет. Бул маселелер качан чечилүүсү кала бийлигине көз каранды. Зарина Рахманбердиева, Тимур Эрнесов, Ынтымак, Ош шаары.